Jinler adamga kirip ketse birinçiden jin adamın içine kirgenden keyin en birincisi adam özünü birinci açulanıp başlaydı. Ayabay hiç kim sözünü kus gelbeydi, жүрегі сығылады. Өзі жалғыз эле болгусу келет. Адамдарга, кишилерге аралашпай. Анан укта бергиси эле келет. Укта бергиси эле келе берет. Өзү жалгыз укташ керек болуп калат. Анан бул жиндердин дагы ашык болуп калган жиндер бар. Бирөөлөр киргизип койгон жиндер бар. Анан өзүнчө кирген жин бар. Ошолардын анан ар кимиси өзүнчө бөлүнөт да. Бул жин кирип калганда адам баласы кадимкидей эле өзгөрүп баштайт. Мындай күчү кетип, мындай мурдагындай күч кетип, өзүнчө же болбосо жаш балдардын дагы үнүн укпай, уккусу келбей, аялдын дагы баягы мындай эч ким үнүнө уккусу келбей ушинтип кыйналып баштайт. Анан мусулман жин кирген болсо, кафир жин кирген болсо, бул адам намаз окугандан аябай алыс болот. Анан Куранын укканда кыйналат, ичи сыгылат, башы ооруйт. Анан ар жери ооруп баштайт. Жин кирген белгиси жылып эле ооруй берет да. Бир күн баш ооруса, бир күн кол ооруйт, бир күн манайы болсо, бир күн манайы жок болот, бир күн ичи ооруйт. Ушинтип эле өзүнчө эле ооруп жүрө берет. Белгиси көп. Белгилери көп. Өзүнчө эле денеси титиреп, өзүнчө ар бир мүчөсү кымылдап, денесине бир жери кымылдап баштайт. Өзүнчө эле мисалы колу же буту ушундай эле зыртылдап тартып элечи. Ушинтип баштайт. Анан энди бул негизи адам баласынын нерсен деле болот. Нерсен деле болот. Бирок көбүнчө нерсен эмес, жинден болуп калат. Себеби жин адам баласыга кирип ойногонду аябай жакшы көрөт. Адам баласынын ичинде кирип ушундай бир жаман иштерди кылгысы келип, анан бул адам баласы жин кирген дагы бир белгиси бирөөлөр менен урушкусу келет. Баягындай бузук жерлерге баргысы келет, бузук иштерди кылгысы келет. Ушундай болот да. Анан муну айттык го жана ашык болгон жиндер болот, же бирөөлөр киргизип койгон жиндер болот, же болбосо өзүнчө баягындай бир жерден илешип калган жин болот да. Ошондон мисал айтканда бир жерден кирип мындай кокус жаман жерге жат уктап койгон болсо, бир мындай жаман мусор жерлерге уктап калат, ушундан кирет дагы. Анан же болбосо мусор төгүп коет дейли да. Ошондой кирген болсо, бул жөн эле бул жин бир кастан кирди болот да. Бул жин деген киргендиги бул адамга ошол учурда зыян бергендиги үчүн кастын алышлык үчүн эле кирди болот бул жин. Дагы бир жин бар, бул болсо адам баласыга мисал айтканда аял кишини айтайлы. Аял кишинин эң бир бүгүнкү күндө жиндин аябай көп киргени аял кишилерге көп кирет. Муну кантип десек, аял киши өзү табиатанан аял киши өзү сулуу болот. Жиндер аябай хунук, аябай мындай өтө жаман түстө болот да. Анан кийин адам баягы аял киши туалетке киргенден кийин дуасын айтып кирбейт. Биринчиден жылаң айлак, жылаң баш кирет. Жылаң баш киргенде жанагы жин бул адам баягындай чечинип отурганда аврат жерин, уят жерин жин көрүп туруп сөз ашык болуп калат. Ошол адам ошол аялга ашык болуп калгандан кийин ал жин ал аялга кирбестен койбойт да, сөзсүз кирет. Ал жин киргенден кийин анан бул аял өзүнчө башталат. Мисал айтымда никеси бар аял болсо бузук жол менен же болбосо уктап атса түшүндө ушинтип баягы жин менен алака кылып баштайт. Жин өзү бул аял менен ойнош болуп баштайт. Анан ойнош болуп баштаган эле эмне үчүн мындай болот десе, өзүнүн күйөөсү менен жакындык кылса, бул халалдагы мында жин эчтеке тийише кыла албайт да, жинге эмне болбойт. Барды дагы башка бирөө менен зина кыла турган болсо, ал зинадан жин аябай пайдаланат.
Oşonun aram bolgondugu üçün, zina aram bolgondugu üçün oşonu baydan. Oşon üçün bayagı jin kirip alganda oşondoy jaman oru, jaman ildet bolup oşondoy dagы oru bolup kalat. Anan dagы bir jin bar, al bolso sıyqı dep koyabız dagı, jin özü dagı ele biröөлөр kirgizip koyot, bunu köz açık arkылуу kirgizip koyot. Misalda biröödü okutup koyot deybiz, köz açıklar uşunday bolot. Alar bolso kirgенден keyin толука мындай içine kıcalattık kirgizip koyot. Толука bayagындай oy menen içimde bir özünü kolga ala albayt da. Толука oy menen bolup kalat, толука oy menen bir жакшы нерсени кылайын десем болбойт. Kıcalattık menine жүрө берет да. Анан özünü сыгып, же özünü öldürgüsü kelet. Anan sekin barıp turup, oşol adam özünü öldürgөнгө чейин barat. Misal aytkanda bir жаш kız же болбосо bir жаш жигит баягы көз ачыкка барат дагы мага паландайды, паланын баласы түкүндү мага ашык кылып бер, мага ошону унаттыргызып бирдеке кылып бер дейт. Анан тиги болсо окуп берет, тигиге барып эптеп жедиргенден кийин ал болсо ошо менен маңкурттай болуп жүрө берет. Же а дегенди да билбейт, же бу дегенди да билбейт, только ошону айткан менен болуп, бул мунун эң бир жамандыгы, бул адам жанагы жедирип койгон адам айтпайт да эч качан мен сага жедирип койдум деп. Тиги болсо ошол менен ооруп өмүрүнүн акырына чейин ооруп өтүп кетет да. Бул билбейт да, мен жакшы элемин, мага эч ким эчтеке кылган эмес деп эле жүрө берет, бирок жыйынтыкта бул атайын буга мындайча айтканда ал жин буга кирип ошого буруш керек болот. Бургандан кийин демек буну полнун ичини бардак кылып таштайт да, ичини бузуп таштайт. Оюну максатын бузгандан кийин анан ал айласы жок, кичине жаш өткөндөн кийин ооруп баштайт, ар жери ооруп баштайт, бул дагы ошондой болот.